Токтоткула деп мен канча айтам силерге, муну ичпеш керек. Бул деген канча деген жаман ооруларга алып келет. Кандай түшүнбөйсүңөр? Бул деген канча деген тукумсуздук кылып атат балдарды. Миң деген ооруларды алып келет. Жана дегеле бунун зыяндыгын мен канча айтып жүрөм. Мына ошондуктан эми бул оорудан кантип тазаланыш керек? Алып кел бери. Кандай түшүнбөйсүңөр дейм. Эми буну кантип тазалайбыз? Урматтуу менин замандаштар, мен силерге түшүндүрөм. Кантип буну эми тазаланабыз? Эми тазаланыш үчүн мен силерге жөн элеке биздин тилибиз менен мына центр лечебный голодание отуруп атабыз. Жалаң гана суу ичүү менен эми муну тазаланыш керек. Кантип дегенде мына мен көргөзүп берип атам. Көрдүңөрбү, мынакей суу кетип атат. Суу менен иче беребиз. Суу ичкенде абдан бүт организм шлак, мусор, токсиндерден тазаланат. Талант Орозкулович деген профессор өзү контролго алат. Мынакей ушинтип суу менен куюп берип, организмибизди улам сайын күнүгө 5 күн болуп 10 күнгө чейин ол куюп берип, мынакей этегинде карагылачы кандай жаман оору шлактар менен адам ушинтип тазаланып калат. Эң артында ушундай көп оорулардан арыласыңар, туп-тунук жакшынакай организм жашарган абалда жапжаш болуп көптөгөн оорулардан арылып чыгасыңар. Андыктан центр лечебный голодание келип тазалангыла. Ассаламу алейкум.